хиджаб туурасында сөз болду го. Паранжы кийип мисалы да көзүнө чейин жаап алган айымдарды коомубуздан көрүп атабыз. Мен көчөдө мини юбкача кыздарды көрүп атам. Курсак ачып жүргөн, төшү ачылып жүргөн кыздарды көрүп атам. Көчөдө кучакташып өбүшүп аткандарды көрүп атам. Мас болуп сигарет чегип аткандарды көрүп атам. Сөгүнүп аткандарды көрүп атам. Кыздарды. Денесин баарын татуировка тартып алгандарды көрүп атам. Чачтарын жартысын шыпырып алып туруп жартысын өстүрүп алгандарды көрүп атам. Жашыл чачтарды көрүп атам. Кызыл чачтарды көрүп атам. Айырмасы барбы? Вопрос. Бул маңкуртизм эмеспи? Мен жаман көрсөзүм болор, бирок суроо. Эмне үчүн ушуну көрбөйсүңөр? Эмне үчүн бирөө байкуш 21-кылымда биздин конституциянын 2 параграфында эле Кыргыз Республикасы дин эркиндигине толеранттуу, эгемендүү мамлекет деп жазып турат. Эмне үчүн тигилерге жанагын жүргөнгө болот? Эмне үчүн мейли хиджаб кийсин, мейли паранжа жабынсын, эмне ишиң бар? Мен баянчы мына интернеттен бир кыз хиджабымды чечтим деп атат. Эмнеге чечти дегенде силер мени тажатып ийдиңер деди да. Талкуулапчы. 21-кылымда эмне үчүн андай талкуулайбыз? Эмне үчүн исламда биз мисалы алса талкуулабайбыз аны? Эмне үчүн мисалы жанагындай талкуулабайм менчи мисалы алсачы? Биз талкуулаганга акыбыз жок, бирөөнү зордогонго жагымыз жок. Ошондой эле эмне үчүн бирөө ошо мейли хиджаб деп кой, хиджаб деген хажаба жабынуу. Ал өз иши эмеспи? Эсеңби? Ал ошондой ысыктын өз жабын жүргүсү келип атат. Аны бир нерсе бул жеринде кармап атат, ушундай жүрүшүм керек деп. Ал мисалы алса бирөө турса, ардынан жүзөөнү бар. Силер баарыңардын тозок көчөсүңөр деп кыйкырган жокко турабы? Ал жөнүндө спокойно остановкада отуруп, мен де келип калып көрдүм. Машалла, бир мындай эмечен турат, бирөө мындай турат. Мисалы алса Европага барсаң делечи. Мейли башка мына ошо көчөнү Россияда жүрдү. Москванын ичинде толтура хиджаб жүрүп, бир да полицейский, бир да адам иши да жок аны менен. Ар ким өз менен. 21-кылымда жөн эле койбойлу. Ушуну апшыда кетпей эле койбойлу. Бербейсиңер ар бир адам өзүнүн укугун. Анда мен да айтчумун, эмне үчүн жанагындай сен жүрөсүң? Мына карасаң, мына өзү цивилизация жөнүндө сөз сүйлөйүнбү? Адам атабыз бейиштер бир жалбыракты жаап, хавайны өзү көчү, 2 жалбыракты жабын алып түшкөн жерге. Ошо адамдар өнүккөн сайын адамда кийим деген нерсе пайда болгон. Мен азыр адам ата менен хавайны көрүп атам көчөдө. 2 жалбыракты жабып жүргөндөрдү. Бул кайрда артка кетүү эмеспи бул? Эң жаман кийим тытык деп мисалы алса, иле кедей болуп каласың деп тытыкты кийишчү эмес. Базарга барсаң жакшына кайшымды. Анда кийим бул жерде цивилизация менен келе атат. Кийим оңолдун үстүнө келе атат, айтсам. Мен сага суроо берейинчи. Сиз айтып аткан болсоңуз мен өзүм мындай ыңгайсыз болуп атам да, шыдап элечи. Силер бир суроо бергенде мен да ыңгайсыз болом ушундайчы.